бир дагы башаламан соода болбош керек. Бир дагы. Шаарда биз темирдей тартипти орнотуп, заманбап мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Элдин баары ошо көрөт. Тескерисинче соодаңыз ошол жактан көбүрөөк болот, көрөсүз. Балдарды тарткыла, Акбура, Сулаймановдо баарына тапшырма берилдиби? Жетекчинин орун басарлары ошолорго кала бизден дагы бир вице-мэрди жоопту кылып берели. Мына азыр муниципалдык инспекция мына ГУВДдан келди да, милициядан. Балдардын бардыгы мына мэриянын тиешелүү бөлүм башчылары бардыгы. Бул жерде мына ушул жерде бир дагы башаламан соода болбош керек. Бир дагы. Күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын ушул жерде тургула. Бардыгын карап, бир дагы башаламан соодага жанагынтип жайып буюмдарын сатам дегендерге жол жок. Аларды өтө катуу карагыла. Эгерде соода кылам десе, мына Ош базардын, Жаңы базардын жетекчиси келдиби? Сизби? Сизде орундар барбы? Булар сизге барсын. Келишимди түзүп туруп, ушулар бул жерде мына көчөлөрдө монтип сатпай ошол жака барып, Жаңы базарга барып, сизге жолуксун, сиз келишимди түзүп орундарды бериңиз сиз. Бир дагы кечегиндей жана бут коерго орун жок деп чыгарып атышпайбы? Кана ошол жерлер. Мына ошол жерлерби? Мына ошолорду, алардын бардыгын бир дагы жанагындай башаламан соодаларга, ошол эле учурда жанагы май куюучу жайлар, май алмаштыруучу жайлар болот Черемушкадеги. Аларды дагы башка кызматкерлерди аякка жөнөткүлө. Ошол жерде туруп, мурда жабылгандар ачылбасын такыр. Ага эч мүмкүнчүлүк бербей келген. Албетте алар айтат, мен кантип тиричилик кылам башка бир. Бирок андай болсо, мына Жаңы базардын жетекчиси келди, ал жактан барып келишим түз. Бул өтө катуу тапшырма. Эгерде муну аткарбаган жетекчилер болсо, биз эртеңден калбай чара көрөбүз. Анан биз ошол бир нерсе койгон. Намбазар даяр. Даяр местосы. Даяр болгон мен айтайынбы? Береке базарда намбазар даяр. Эч ким барбайт. Мынакта Эле турчусуң эме? Эже, азыр мен сизди түшүнөм. Сиздин тиричилигиңиз бар, бала чакаңыз бар, анын баарын түшүнөм. Бирок шаарда биз темирдей тартипти орнотуп, заманбап мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Азыр мен сизге нанга уруксат, эже бүгүндөн баштап соода кыла бериңиз десем, эртең бирөө келип эт сатат, бирөө келип мөмө жемиш сатат. Мына ошону көрүп атпаймынбы? Мына көрүп атам. Ошонун бардыгы мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы, анын баары кайра башталат, эже. Мен сизге жардам бергим келет, бирок тартип деген ушундай. Башталган ишибизди аягына чыгышыбыз керек. Анан бардыгына азыр уруксат десең, азыр башталат кайра. Ошон үчүн сиз мага таарынбаңыз. Сиз мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз, булар менен сүйлөшкүлө, бергиле.